Нурболот Рахманжанов Ош облусу боюнча эң мыкты тескөөчү аталган. Учурда Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн Мырзаке аймактык милиция бөлүмчөсүндө иштейт. Анын жумушу эртең менен саат 8-де башталып, кечки 23:00-гө чейин уланат. Аймактык тескөөчүлөр бардык чакырыктарга даяр турушат. Анткени алар күнү түнү эл кызматында болуп, тергөөгө чейинки бүт жумушту аткарышат. Күндүн башында жыйналышка чогулуп, тийиштүү тапшырмаларды алган соң ээлеген аймактарына жөнөп кетишет. Көчпө кабылдама келет. Мен телеген аймак ошо көчпө кабылдама бөлүнүп тур. Ошол менен чогуу кыдырып телеген аймакты элдердин кандай арыз дооматы бар ошолор боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. 27 жаштагы каарманыбыз өзүнүн тейлеген аймагында 5042 адамга кызмат көрсөтөт. Негизги жумушу коомдук тартипти көзөмөлдөп, кылмыштуулуктун алдын алып, мыйзам бузууларга жол бербөө болуп саналат. Бүгүн ал аймакта уурулук көбөйгөндүгүн эске салып, дүкөн ээлерине камера орнотууну сунуштады. Ошондой эле элдердин арыздарын кабыл алды. Основном территорияда участковый эл тааныш керек да. Ар бир тейлеген аймакта, например, мен кыдырып, ар бир кирген үйгө кылмыштуулук боюнча кыскача түшүндүрүп, анан өз визиткамды берип, ошондой эле менде азыркы күндө жанагындай атайын каттоодо турган атуулар бар. Аларга бир айда 3 жолу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. Үйүнө барып, кээде бияка милицияканага чакырып, помго чакырып алып, анан ордунда түшүндүрө тургандар да бар. Жана психический жактан ооруган 2 атуу менде каттоодо тургандыктан аларды бул милицияканага чакырбастан алар үйүнө барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турам. Ошондой эле тейлеген аймакта ок атуучу куралы бар атуулар бар. Аларга дагы айына барып текшерип, куралын текшерип, жанагындай текшерип турабыз, акт түзүп. Элдерге карата жанагындай спирт ичимдигин ичип жүргөн атууларга укук бузуулар жөнүндө кодексинде негизинде атайын протоколдор түзүлөт. Коомдук жайда сигарет чеккен жана атайын көрсөтүлгөн жерлерге укук бузуулар кодексинин негизинде атайын протоколдор түзүлүп, базада жүрүп ошол ишибизди алып барабыз да. Мырзаке аймактык милиция бөлүмчөсүндө жаш кадрлардан куралган 19 кызматкер эмгектенет. Ал эми калктын саны 48872-ни түзөт. Аймакта 9 айдын жыйынтыгында 220 материал катталып, анын ичинен 48-inde кылмыштын курамы болгондуктан тергөөгө алынган жана 43-үнүн бети ачылган. Мырзаке тоолуу аймак болгондуктан мал уруулук көп орун алат. Жакында эле 19 факты катталып, соттук кароого жөнөтүлгөн. Бул боюнча атайын кулактандыруулар илинип, милициялар күчөтүлгөн тартипте жумуш алып барып жатканы айтылды. 5 участковый бар. 5 участковый тейлейт ушу Мырзакенин тегерегин. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Айыл башчылар менен тыгыз мамиледе бирге иш алып барып атышат. Биринчи орунга элдикин карашың керек да. Милиция кызматкери ошондой мындай патриотизм болуп калат экен. Биринчи элдики менен жүгүрөсүң, анан өзүң үй бүлөңө карайсың. Негизинен милицияда иштеген адамга кыргыздын атуулук, мындай патриоттулук сезими керек деп ойлойм. Жумуш оор, сааты каралган эмес, түн ичинде кылмыш болсо, мен эртең барам деп таштап кете албайсың. Милиция кызматкерлери ата мекенге кызмат кылабыз деп, элди коргойбуз, жерди коргойбуз, жарандардын коопсуздугун, мүлктөрүн, бардык эле мыйзамдуулукту камсыз кылабыз деп ант берип ишке киргенбиз. Ошо мен өзүм катарымда эле 154 кызматкерди деле айтам, бардыгы патриоттук сезим менен мамлекетти коргоо, чек араларды коргоо, мыйзамдуулукту камсыз кылуу, ар бир жарандардын укуктарын камсыздоо, мүлктөрүн камсыздоо, коопсуздугун, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, бардык эле ушул мамлекетте мыйзамдуулукту камсыздоо боюнча кандай гана президенттин жарлыктары болсо, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтомдору, ички иштер министринин буйруктары, тапшырмалары кандай талаптар койсо, ошону мыйзамдуулук менен аткарууга аракеттенип, ушул күндө дагы патриоттуулук менен элге, жерге, мамлекетке, мекенге болгон сүйүү менен аткарып келе жатышат. Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө быйыл 98 жыл. Кесип ээлери жыл сайын бул датаны 1-ноябрда белгилеп келет. Дээрлик бир кылымга тете убакытта кыргыз милициясы 2 доорду көрүп, өзүнө жүктөлгөн милдеттерди татыктуу аткарып сыноолордон өттү. Эл сакчылары берген антына жана намысына бекем туруп, кызматын мекенине арнап келүүдө. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.